бир тилди өнүктүрүүгө башка тил күнөөлүү деген бул кайра эле баягы саясатташтыруу да. Эгер биз өзүбүздүн тилибизди өнүктүргүбүз келсек, ал өзүбүздүн колубузда. Ал башка улуттардын да колунда эмес да. Ошон үчүн кыргыздар биринчи өзүн ойлош керек да. Балким официалдуу тил деп орус тилдин жанына дагы англис тилин да киргизип коюп, жада калса кытай тилин да киргизип коюп, биз бери дегенде эле кыргыз 4 тилди билиш керек дей турган болсок, кандай алдыга кетмекпиз да. Эгер аябай бир муктаждык боло турган болсо, каражатыбыз боло турган болсо, өтсө деле эч кандай мунун таасири тийбейт. Анткени себеби латын тилинде, мисалы, фармацияны ала турган болсок, баары латын тилинде жазылат. Көп китептер бизге мындай жетиштүү болуп калмак. Англис тили менен бирдиктештүү тамгалар болгондон кийин чет тилдер да бизге мындай жеңилирээк жатталып калмак. Үчүнчүдөн мындай IT технологиялар деле көп маселелерди ошо латын тилинде жазылып, биз кандай бир алдыга умтула турган деле маселелер болмок да, бирок ага каражат керек. Анан чечкиндүү бир кадам керек. Мен ага мындай каршычылыгым деле жок да. Анын бардыгы бийликтен эле зависит этет, ошол кызматта иштеген адамдардан эле зависит этет. Эгерде жетекчи эртеден кечке ошо алып бара турган ишин кыргызча өткөрсө, бардыгы үйрөнмөк. А биз башка тилде да сүйлөп атпайлыбы? Башка тилде көбүрөөк алып барып атабыз. Эми аны ушул тилчилер жана башка тарыхчылар бизге түшүндүрмө бериш керек. Мен тилчи эмесмин, тарыхчы эмесмин. Ошон үчүн мындай айта албайм да. Эми ошол башка алфавитке өткөндөн эле мамлекет өнүгүп өркүп эле космоско учуп кетсек, анда өчүш керек. Андан космоско учуп кете турган мындай нерсе болбосо, анын канчалык пайдасы бар экенин билиш керек да. Эми бул популисттик темада айтылып калган. Албетте мен ойлойм, кыргыз тилин биз улуттук тил катары колдонуш керек. Анан илимий багытта өнүгүү үчүн орус эмес англис тилин да билсек, Кыргызстандын мамлекетинин келечеги кенен болот. Бул сөз коңшу мамлекет Казакстандан чыгып атат. Эми бүгүнкү күнү саясий экономикалык кырдаалга жараша ансызда маселе толуп жатканда ушу башка латын темасына өтүүнү мен ойлойм эрте. Каражат жагынан да мүмкүнчүлүк жок, экономика жагынан мүмкүнчүлүк жок. Ага шото издештин кереги жок, орус тили күнөөлүү же болбосо башка нерсе күнөөлүү деп. Эч күнөөлүү бул жерде кыргыздын өзүнүн ар-намысы. Ариет жок, уятыбыз жок. Ар бир тилдин ортосун аралаштырып, аталасын чыгарып сүйлөп кете беребиз. Уялбайбыз да ошо. Күлүп коет, арсыз күлүп. Эми ким эме жасаса ошону туура бергенин кажети жок. Эгерде алар өтөбүз деген болсо, экономикалык жагдай мүмкүн аларга мүмкүнчүлүк берер. А биз дурустап мектеп окуучуларына бүгүнкү кириллица менен мектеп окуу куралдарын баса албай аткан, анан ошого өтө койгон болсо, канчалаган китеп фондуларын которуу керек. Кайрадан басып чыгуу керек. Жөн эле койгулачы. Кеп тамгада эмес. Кеп адамдын өзүнүн аң сезими. Мен билишимче, КМШ өлкөлөрүнүн ичинде 2 гана мамлекетте ошондой 2 тил каралган. Мен эми мындай расмий эмес, официалдуу деп кабыл алып койгондон кийин аны артка баш тартпашыбыз керек, бирок келечекте англис тилин дагы ошол официалдуу тил катары кабыл алышыбыз керек деген ойдомун. Бара-бара колдойт элем, анткени бул бизге ошол эле англис тилин үйрөнүүгө же түрк тилин үйрөнүүгө, башка бир дүйнөлүк тилдерди үйрөнүүгө жол ачмак.